Эльдар Абакиров, экономика министринин мурдагы орунбасары, Кыргыз либерал-демократиялык партиясынын лидерлеринин бири. Экономика министрлигинде анын жетекчилиги алдында Кыргызстандын 2019-2022 жылдарга экспортто өнүктүү программасы иштелип бекитилди. Евро биримдик менен соода экономикалык кызматташуу тууралуу жаңы келишимдер түзүлдү. Бизнести текшерүүгө 2 жылдык мораторий киргизилди. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк тууралуу жаңы мыйзам иштелип кабыл алынды. 7 жыл бою Алматы шаарында Банк Центр кредит акционердик коомунда иштеп, катардагы адистен тарта казына департаментинин директорлугуна чейин жеткен. Банктагы маанилүү реформалардын башында турган. Казак Америка колледжинде окутуучу, Кыргызстандын улуттук банкында эксперт болуп иштеген. Бир нече тармактагы ийгиликтүү ишкер. Казакстанда билим алып, Улуу Британияда квалификациясын жогорулаткан. 2016 жылдан тарта Кыргызстандын Соода өнөр жай палатасынын директорлор кеңешинин мүчөсү, активдүү бизнести коргоочулардан. 2019 жылдан тарта Адилеттүү келечек фондунун башчысы.